3 Mart Cuma günü rayonduk jetekçilердин кезектеги иш сапары Ылай Талаа айыл өкмөтүнө болду. Жыл жыйынтыгын угуп, элдин суроо талабына жооп берип, райондук деңгээлде каралышы керек болгон көйгөйлөр болсо, маселени жеринен чечүүгө багытталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович, Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Ылай Талаа айылдык кеңешинин төрайымы Адамбаева Айнура Токтомушовна, Ылай Талаа айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбек Чапашович жана жергиликтүү тургундар катышты. Иш-чара саат 10:00 Ылай Талаа айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө уюштурулуп, Жолдошев Нурбек Чапашович 2022-жылы аткарган иштери тууралуу маалымат берип, элдин суроо талабына жооп берди. Райондук жетекчилерге эл тарабынан кадр маселеси, жайыт көйгөйү, мамлекеттик кызматкерлердин кополдугу жана ыксыз чыгымдар боюнча айрым көйгөйлөр айтылды. Ал эми жыйындын соңунда Каракулжа районунун социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө салым кошкон Ылай Талаа айыл өкмөтүнүн тургундарына Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы тапшырылды. Урматтуу Эрнест Мукашбекович, урматтуу Дамир Садырбекович, урматтуу бүгүн жыйын катышуучулары, мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекетибиздин туусуну кабыл алган күн жана эртең 4 март биздин улуттук баш кийимибиз болгон калпак күнү. Ушул эки майрам менен сиздерди ушу сөзүмдүн алдында куттап кетем. Дайым калпагыбыз башыбыздан түшпөй, желбире туубуз менен алдыга көпкө ийгиликтерге жетишели. Урматтуу жыйын катышуучулары, баарыңыздарга маалым болгондой 2022 жыл мамлекетибизде
бизде өнүгүүнүн жылы болду деп эсептесек болот. Ошон менен бирге эле Ылай-Тала айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө туруктуу темптердин камсыз кылуу жана халктын жашоо деңгээлин жогорулатуу багытында иш-чаралар иштелип чыгып, бир топ жумуштар аткарылды. Айыл өкмөтүнүн негизги көрсөткүчү болгон салык жана салык төлөмдөрдүн жыйноонун жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду. Физикалык салык, бул агро салыгы план 212.000 берилсе, 212.700 мындайча айтканда 101% аткарды. Өкмөттүн пакет план 250.300, аткарылышы 250.900, бул да 101% аткарылды. Кыймылсыз мүлк салыгы план 32.700, аткарылышы 32.300, мындайча айтканда 400 сом аткарылбай калды, 98% болду. Бирдиктүү салык план 58.300 аткарылды. Бул бирдиктүү салык быйыл 2023-кө республикалык бюджетке кетти. Мурун бизде болчу. Бул биздин жеке ишкерлерибиздин түшүүчү салык. Ушул салыктар бизде 247.000 ашыкча түштү. 526.3% аткарылды. Киреше салыгы 6.188.000 план болсо, 6.524.200 мындайча айтканда 105%-ге аткарды. Бул киреше салыгы өзүңүздөр билесиздер, эмгек акыдан кармалуучу салыктар. Айыл чарба жерлерин арналбаган жер бул 244.800 план берилсе, 309.000 аткарылды, 126% болду. Транспорт салыгы 784.000 план, 736.800. Мындайча айтканда 101% аткарды. Калыптуу конуштун арендалары 71.000 план болсо, 74.400. Бул калыптуу конуш дегенде бул баягы антенналардын арендалары. Мегафон, Билайн, башкалар. Кайра бөлүштүк фондунун арендасы план 205.000 болсо, 278.000 аткарылып, 135%-ге аткарылды. Мусор жыйыны 93.100 аткарылды, бул 100% аткарылды. Жайыт акы план 227.000 болсо, 350.000 аткарылды, бул 154%-ге аткарылды. Республикалык бюджеттен дагы бизге трансферттер келет. Ал жалпы быйыл айлыктардын көбөйгөнүнө байланыштуу 10.974.000 келди. Мындайча айтканда, ушу биздин жалпы кирешелерибиздин бюджетибиздин 54.5%-и республикалык бюджеттин трансферттеринен турат. Ылай-Тала айыл аймагындагы 2022 жыл ичинде бардыгы болуп 36.125.000 сомдук иштер аткарылды. Анын ичинде республикалык бюджеттен 27.028.600 сом, эл аралык донор уюмдардан 1.644.117 сом, демөөрчүлөрдөн 2.898.000 сомдук иш болду. Жергиликтүү бюджеттен 4.554.000 сомдук иштер аткарылды. Эми ошол ар бирине токтолуп кетсем, республикалык бюджетте 1.837.000 бул жыл колдоого Жаркынбай Ибраев атындагы толук мектеп орто мектебинин быйыл капиталдык ремонт анан немесин өткөрүп, жылуу системасын өткөрдүк. Биздин өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн өзү салымы 412.000 болду. Бул ошол республикалык бюджеттен келген сумма. Андан сырткары өзүңүздөр күбө болдуңуздар, мына Сай айылынын эки башына асфальт басылды, жалпы 1 километр 100 метр, бул 8.400.000 сомдук жумуштар аткарылды. Буга биздин жооп кеңештин депутаты Өмүржак сүйүнүн алдында иштин салымы чоң. Андан сырткары мына Тарма сотук станциясына 7 миллиондук каражат жумшалып, бүгүнкү күндө ошол немелери насосторду алмаштырып, мына күздө неме пробный болду, суу ичет, анча тешиктери бар экен, анын дагы жамашты. Кудай кааласа 2023-кө ушул насостук станция ишке берилет деген үмүттөрбүз.
Andan sırtları 4 milyonluk so'm Arpa Osmon mektebining жылытуу системасы толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп алмашты. Бул капиталдык салыктар беренесинен берилди. Ушул эле учурда быйыл 2022 жылы Каралжа өнүктүрүү фонду түзүлүп, ошол өнүктүрүү фондунан 8 долбоор өткөрдүк. Жалпы 5.791.061 сом каражат ошо өнүктүрүү фондунан алынды. Анын ичинде 511.570 сом шакар майына таза суу чыгаруу. Өздүк салымы 100 000 доллар айлык. Жылкол айына таза суу чыгаруу 2.207.960 сом. Сай айында Караташ участкасынан таза суу жана суга суу чыгаруу 521.500. Лайтала айында искарыктарды куюу 221.647 сом. 934.560 сом Лайтала айында кара суунун трансформатор алып орноттук. Андан сырткары ошол 4 көчөдөн ылдый жагын боюнга чейин өзүнчө резервуар куюп бөлөлүм деген ниетте ошол долбоорду өткөрдүк. Бүгүнкү күндө материалдар толук келген, турбасы немеси. Кудай кааласа быйыл ошо майга чейин ушул долбоорду бүтүрөбүз. Мындайча айтканда Лайтала айынын мына Койсардагы резервуардан суу берилип, uzun lineanın uzunluğuna байланыштуу көп көчөлөрүбүзгө таза суу жетпей калды. Эгерде 4 көчөдөн болсо, толук кандуу 100% таза суу менен тааныс болот. Андан сырткары Актала участкасына сууга суу чыгаруу үчүн насос куруу үчүн ПСД жасаттырдык 435 000 сомго. 489 000 сомго Лайтала тазалык ишканасын түзгөнбүз, өзүңүздөр билесиз, техникасы жок эле. Ошол КАМАЗ алып бердик şu dolborunun içinde. Andan sırtkarı gireverişinde, bizden aydın gireverişinde. Töröbek Abakir vaktindaki Aliye'ye kösöktörü girdiler. Oşoğun tegeregin toskonga şu dolbordu. Başında özünüzün jerikli büdjetten, demirçiden birikip yol tarafın tozluğuyla, yürüyüş tarafı alıp aldılar. Şu dolborga, önüktürü fondunun dolboru yazıp, yürüyüş tarafı tozdu. Aga şu 524-824 karajat жұмшалды. Әлемі еларалық донор ұйымдардан 22 жылы Шақарпайдың Айтбаев мектебіне Мерскі ұйым тарабынан 521.117 сомдық жардам берілді. Бұл негізінен мындай оборудование алып берді, питание, анан берки септигин жасап берди. Калганын биз 150 000 сом жергиликтүү бюджеттен бөлүп, мына кафелерди бастырып, кыскасы ошол уюмдун өзлөрүнүн талаптары бар экен, ошол талабына жооп бере турган неме жасадык. Бүгүнкү күндө ошол Айтбай мектебинин окуучулары таза, заманбап, жакшы тамактанышат. Ошо плюс ал долбоорду продуктасын да кошо берет. Ошондой эле Арпа Осмон орто мектебинин Агахан фондусунан bir классты ремонттоп, мебелдерин толук алып берди. Ал жерде дагы ушу компьютерный класс кылып, жаңы класс уюшулду. Агахан фондусунан 405 000 сомдук акча каражат жумшалды. Мына өзүңүздөр билесиздер, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу көп жылдан бери un май берилип, ошо элдерге жасаган жумушуна жараша un май берилип келет. Ошол 2022 жылы 4 долбоор өткөн, Шакарпада экөө, Караташка, анан Жылкоого таза суу чыгаруу. Алардын суммасы мына Шакарпадагы комплексте бар, жогору жагы 231 000 сомдук un май. Анын üzerinde Караташ участкасына 140 000 сомдук, Жылкоого 303 000 сомдук, Шаркатмайдын Карой менен Үчкөргөнгө 254 000 сомдук un май алынып берилди. Ушул жерде баса белгилеп кетишим керек. Мына Шаркатма айынын элине чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ушу таза суу чыгарууга 21 жылы 2 резервуар материалдын бюджеттен алып бергенбиз. Өздөрү акча чогултуп 2 резервуар коюп, бирөөсүн Тартмага, бирөөсүн Карайга дайырлашты. Мына 22 жылы долбоор жазылып, жергиликтүү бюджеттен дагы каражат бөлүнүп берди. Анан өздөрү акча чогултушту. Бирок 300 000 жатты.
қазғанын, көмгөнін, турбаларын алып бердік эле, өзлөрү булап, бүгүнкү күндө бардыгы үйүнө киргизип алды. Көчөгө чыгарбайбыз, үйгө киргизебиз. Үйгө киргизгенде өзлөрү бул деген жакшы нерсе. Калган айылдардагы, калган жамааттардагы мындай демилгелерди колдоп жасап берсеңиздер, биз мына жергиликтен сөзсүз каражат бөлүп, чогуу биргеликте ушундай иштерди ишке ашырсак жакшы болмок. Демөөрчүлөрдүн салымы бул жерде айыл тургундары бар, сыртта жүргөн өзүбүздүн адыйындерибиз бар, ошолор жалпы 2.898.000 иштер аткарды. Бул Ибраим мектебинин колдо резервуар куюп берди, ошол Аксакалдын уулу демөөрчүлүк кылып. Бүгүнкү күндө бир гана Назар мектебинде резервуар куюлуп эле калган бала бакча мектептерге жалпы резервуар вакуум насосы менен алып берип, камсыз кылып бүттү. Мындайча айтканда, ошол кухнясына суу барат. Мындайча айтканда, эшиктен суу ташыбайт да. Анча-мынча көпчүлүгү жергиликтүү бюджеттен каржылатып, көпчүлүгү bir 2-3 долбоорду мектептин жетекчилери өзүлөрү 20 жылдык жана демөөрчүлөрдү таап бул маселени чечип алышты. Мына азыркы көрсөтүлгөн спорт зал, бул Сай айылында спорт зал 100% элдик демилге менен, элдин каражаты менен курулган. Жергиликтүү бюджеттен былтыр биз 20 миң, анан быйыл 22 жылда 100 миң каражат бердик. Ушунча эл жакшы иш жасап атса, бүгүнкү күндө 90% бүттү. Ошонун ичинен Омор Турдуматов, Париждар, ошол киши 1 миллион жардам берди, 22 жылда. Ошол десемде, ушул нерсе ушундай немеге абалга келип калып окшонбайт. Андан сырткары элдин адей тутуш ва кире беришине казарм сыяктуу немесин салып берди. Будан калса 23 жылы ушул алганда канча-канча камерсүттөр бар, ошону бүтүрүшкө беребиз. Ошондой эле Шакат майылынын тарма участкасында Токуровдардын үй бүлөсү, Татманын көчөсүнө шабылтөктү столба коюшту, жиби столба. Линиясын тартты, жарыктандырууну 100% бүтүрүп беришти Токуровдардын үй бүлөсү. Жалпы 720 миң сомдук каражат жумшалды ошол көчөгө. Андан сырткары мынабы жогору жакта Исак көчөсү бар, Исак көчөсүнүн Исактардын үй бүлөсү жарыктандыруу менен арыктарына бетон күйүп, жалпы 83 миң сом демөөрчүлүк көрсөтүштү. Мынабы 6-чы бөлүм, Бойсары участкасынан Токторбой булактан 3,5 километрге суу алып түшүп, эл өзү демилгесинен. Биз жергиликтүү бюджеттен ошо булактын тегерегин тозуп бердик. Калганы демөөрчү Камчыбек Бакытты тааныстар 3,5 километр турбасын алып берип, эл өзү казып, кайта өзү улап, мынау Бойсарынын башына сууну алып берип түшүрүп алышты, бир булактан. Андан сырткары мынау Абакеев атында аллеяга жазда көчөт эгилгенде ошонун капельный орешениясына Абакеев Алике 120 миң сомдук акча жумшап, бир тарабына капельный орешение алып берди. Андан сырткары 80 миңге биз алган немеге софинансирование алып, сеткасы стойкаларына жалпы 200 миңдик демөөрчүлүгүн көрсөттү. Ошондой эле мына өзүңүздөр билесиздер, 3 чоң мектебибизде жылыга 20 жылдык жолугушуулар болот. Ошол жолугушууларга келген биздин балдарыбыз мектептен жардам беришет. Ошол Осмон мектебинде 115 миң сомдук жардам беришти. Абдуллаев мектебинде бир басовый зал ачылды ел. Жогоруда айткандай резервуар куюп берип, жалпы 359 миң сомдук. Андан сырткары 3 телевизор алып беришти. 359 миң сомдук демөөрчүлүк кылышты. Батыр мектебине 130 миң сомдук демөөрчүлүк кылып, жалпы ошол биздин айыл тургундарынын жеке каражатына демөөрчүлүк кылган сумма ошо 3 миллионго жакын, 2 миллион 868. Ал эми айыл өкмөтүнөн жумшалган. Ушул эле азыркы жогоруда айтып кеткен долбоорлорго жана жолдо жана башка иштерге өздүк салым жалпы бизден 4 миллион 575 миң сомдук иштер аткарылды. Ал жогоруда айтып кеттим. Ибраим мектебинин өздүк салым 25 миң. Мына көчөдө
22 жылы тротуар басылды. Анан кийин өзүбүз басабыз дегенден мына 4 көчөдөн наркы бакытка ортолугуна 185 миң сомдук бурчак алып бердик. Алдарды 4-5 күлө басып калган турат, калганын калса жакын арада бастабыз. Баскан акысына мына мектептин жанында, анан мына кой сай участкасына басылганда 117 миң бюджеттен төлөп бердик. Ошол эле баа жогоруда айтып кеттим. Алияга ошол жергиликтүү бюджеттен 138 миң сом каражат жумшалды. Сүндүргөн сеткасына дегенде. Ал эми жылга 500 миң сомдун тегерегинде көчөлөрдө шабылдоо эле 22 жыл мына долбоорлор көп болуп, анын өздүк салымдарын камсыз кылуу, андан сырткары мына билим берүү мекемелеринде дагы көптөгөн долбоорлор болду. Ошонун дагы өздүк салымдарын карап 150 миң сомдук эле быйыл 22 жылы шабылдоо алды. Аны 23 жылы бул нерселер шабылдоону мындагы суммасын көбөйтөбүз. Жогоруда айтып кеттим, сай айында спортзалга 100 миң өздүк салым болду. Айлык өтүнөн. Андан сырткары ушу биздин жергиликтүү бюджеттен 11 мекемеге 6 мектеп, 5 балабакчага жалпы бул жерде көмүрү да бар, отуну, ремонту, долбоорлорго өздүк салымы бар. Бизден 2,4 сомдук акча каражат берилди 11 мекемеге. Билим берүү. ПСД, АПУ, ИТУ, бул деген нерсе 265 миң каражат жумшалды. 22 жылда ар бир долбоорду өткөрүш үчүн, сунушташ үчүн сөзсүз түрдө ПСД керек. Чертожу, сметасы, ага чейин жердин апусу керек. Апуну жасаш үчүн топосерге жасаш керек. Ошого 22 жылы көптөгөн долбоорлор өткөрүлгөнгө байланыштуу жана 23-кө дагы долбоорлор ПСДлар жасап даярдап койдук. Ошого 265 миң каражат жумшалды. Сай айында Коштектер участкасында дагы насос алып бердик эле. Бүгүнкү күнгө чейин бой керек. Насос алып берсин эле. Калган өзүбүз шлангын немесин бүтүрөбүз. Резервуар куюп алышкан. Ошол дагы каражат берилди 30 миң. Андан сырткары Карамужа мүмкүн фондусуна жогоруда айткан жалпы жергиликтүү бюджеттен 716 миң сомдук өздүк салым 8 долбоор. 716 миң сомдук өздүк салым болду. 700 мындай айтканда 716 миң сом акча берип 5 миллион 700 сом акча райондук фонддон тартып берилди. Жайлоонун жолдоруна жылга да бул көчтүн алдында апрелде майдын башында жайлоонун жолдорун оңдойбуз, бардын жолдорун оңдойбуз, чоңура коштун алдында. Ошого 156 миң сомдук каражат жумшалды. Бул сүрөттө багы эл башактагы жаман жолду оңдогон үчүн. Быйыл сай айындагы суу каналы бизге чоң көйгөй жаратты. Себеби 30 метр жерин будан 10 жыл мурун таш менен уруп ошол дарыянын боюна алып өттүлөр. Суу быйыл көбүрөөк кирип түбүн жеп, ошол 30 метр жер кулап түшүп, кайра ошол каналды тегеретип, чоң кара таштарды тегеретип тургандай болду. Турба менен алып өттүк, бунун ичине кум толуп калды. Кийин немени каздык, мындай кылып казып таштарды аралап. Бул да сайдын элине чоң рахмат. Бизден жергиликтүү бюджеттен ушу казганда 50 миң гана каражат бере алдык, техникасын. Анан кийин баягы Акбойдун молотов, бизок ошол биз карап бердик. Бунун деңгээли мурунку каналга караганда сал бийик болуп калып, кийин дарыянын деңгээли түшүп кетип, дагы суу чыкпай калды. Быйыл бүгүнкү күндө тендер жарыяладык. Өнүктүү фондусуна долбоор жазып, сунуштарды эле 23-кө өтпөй калды. Эми жергиликтүү бюджеттен ошол 32 метр жерди бетон куюп, бекем каттым. 200 миң сметасын жасап тендер жарыяладык. Буга калса дарыя суу көбөйтүүчүндө ошол сайдын каналын көчүп калган жерин кайта оңдолушубуз керек. Себеби ушу түшүп калган учурда күн да ысык жаңбыр жаап. Айдын ичиндеги эккен жашылчалары башкалары
Buğrap, doktorun öğrenleri zirat. Şu hurmatlı Ernest Mukaşbek, Kamısat'ın şu kanal boyunca 10 sentyavrda gelgende de aynı meclisin atından aynı başlık ayrımı verildi. Biz daha aynı çarpma ministerliğinden sok eğitimden bilişine özgürlüğü olumunda Cuma'ya getirirse şunu balansı alı boyunca meseleleri buna bir yıldan beri koyup birlikte aldık. Fakat cihimiz yok. Biz bir katmanında çıktı ettiğimiz ücretimiz tartış. Eğer de ücrette koşmuşça güneşe olsa şu balans alı taleplerine gelmiyor. Bu eğer de bunavı Dairanın sonuçta Ağustos'un elindeki sentyavrda Torun'un kanalda su çıkmaya. Bunavı Cuma'ya yaratmak teknikasını verip narkoizden Dairanın uğun vurduk ve sürekli önü durarken şu Dairanın uğun durgandan keyin bir 10-15 gün çıktı. Daha suyun dengeli düştü daha çıkmaya. Şunday gömülü üzere. Jığırlı'da suyun dengeli düşkenden keyin Cuma sayın, 10 sayın teknik ağzından sürüyoruz. Bol boylu kaytıra şunday lazımda Dairanın uğun vurmaktan. Vurup narkotik kanalının başına şu Saydın kanalı bugünde bizde Saydın kanalı jana Jılbol, Şarkatmay'ın jollarının şu deputatlar jakşı boldu. Biz kat belirlenen çeklerip alabыз. Çakardan orta işkersizlikte ölüp durup jana jumuş orunda bu işkerlerle işleşimiz gerek. Bizden sağlık bazanı işkerler tökün sağlık meselesi. Azasuğa жетишүү мына былтыр бүтпөй калган төрткүчөнү жасайбыз. Атасыздары өнүктүрүү фондусуна Сары Таш айылына таза суу чыгаруу боюнча долбоор өттү. Сары Таш айыл таза суу менен камсыз болот. Мына кечээ сүйлөштүк өткөндө жыйында да сүйлөштүк. Мына койсар туугандарга төрткүчөнү бөлсөк, мына резервуардан койсардын башындагы резервуарга ушул таза суудан чыгарып берет. Бүгүнкү күндө алар булактын суусун ичип атышат самат. Наркотик станциясынын ишкерлери бул уже даярдап, оос менен билгендикте ишке ашырылды. Санариптештирүүнү айтып кеттим. Бул 100% чыгабыз, чыкпасак болбойт. Бул замандын учурдун талабы. Саламатты сактоо багытында да иштеп алып барабыз. Жүрмөкте анча көрсөтүчүлөр начар болуп калды. Бул жолдо алдын алуу иштерин sosyallık şöyle söz türde vardı az kamsız olmadığında o insanlarda gerekli ücretten bölümlerden var. Allah karacaklar veririz, avramal yardımlarını irrigasyon meselesini жақшылту. Irrigasyon eğer de nasıl işlep kalsa latok menen tolu suğa. Latoklardan çança tekniklerimiz var. Ona keyin şu latokton bizden ülüşkör kurulgan. Mına Kamachı'da, Boyun'da, Mechit, Төртköçö, Mektep, mına yerlerde ülüşkörgө, agroktorgo etken tay kanallarımız var. Al bizden aile hükümet balansasına turgan yer. Ошол latoktor начар latoktorду алмаштырган. Буя турган жер болсо буя тургандар. Өткөндө айтып депутаттарына да айттым, аларга жардам берет. Biz жергиликтүү бюджеттен эсебинен семетин алып берели, шагын түшүрөбүз, куйган үчүн да жардам берилди. Былтыр ошондой иштер болгон. Быйыл аны күчөтүшүбүз керек. Себеби ал жактан насостон чыккан суу латоповка көчөгө чыгып келет биздин сразу. Кызыл суу аз келсе деле көчөгө чыгып кетип жүрдү. Акыркысы былтырда 5 долбоорду 22-жылга пландары менен 10.000 доллар ишке ашырдык. Быйылда 5 доллар пландарды аз, аларды сиздерге айтып коеюн. Сары Таштын таза суу өнүктүрүү фондунан анда-сырткары мына баягы жазган ой талаага сууга суу чыгаруу боюнча долбоор ал да өттү. Бул да өнүктүрүү фондунан капиталдык салымдар беренесине шартыратма айылына фонд салымынан алда комиссия келип көрүп ошол саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошол беренеге киргизилди. Анан кийин Жылкол мектеби Мексикого мына Айтпай мектебиндеги болуп келди. Ал дагы кийин Кудай кааласа ошондой шарттар түзүлөт. Ондан сырткары капиталдык салымдар беренесинен Осмон мектебинин жылытуу системасы
Омолдон мына экинчи этабы нар жакта баягы котельный барбы, ошол жерге заманбап котельный болмок. 6 миллион ошо. Жалпы 5 долбоорду пландап бул сөз боло турган долбоорго андан сырткары да 5 долбоорду чектелбей пландалган мына шакырткан салуу башка долбоорлорубуз бар. Алардын дагы жыл ичинде аракет кылып кошумча бул долбоорго дагы жок дегенде 3-4 долбоор кошобуз. Андан биринчи жылдын Кудайым эсенчилик берсе, сиздердин алдыңыздарда айтып беремин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, суроолор болсо жооп берем. Benim gezekteki maçımızın cihitleri de sizlerin daima yılın başında aynı çoğuşluk korkum burada şu beni 23'ünde yılın başında çoğuşluk görüyor. Hazır yüzüstür ayrı kötünün 22. yılı kılgan iş hareketlerin atçoğuzluk tutmuşlar. Aynen kışları dönüzü hareket etken alayı kötünün atçoğuz işleri oldu. Benim şu atçoğuzluk gösterdik etti. Emi sıra çoğuşluk olsak жалпы мына бизде райондун экеген жетекчилердин иш кылат жетекчилери бар. Ар бир тармак ошо кандай суроолор болсо, талаптар болсо ошону айтсаңыздар берген сүйлөшүп талкуу кылып ийгиликтүү иш чаралар ошону киргизип туруп иш алып барат. Азыр көзүңүздөр көрүп элге кулагы ишмер мал көбөйдү, малдын жайы тарып барат. Жерлер арыктап эрозияга учурап атат. Биздин өз Тоңзо деген мына жол айтып өттү, чүртпөгө чыгып атабыз деп тияп дагы жай жетпейт да. Биздин мына Тоңзо деген жайыт бар. Бу жерде 10 кур коюп атат. Мына ошол мүмкүнчүлүк болсо бизге ушуну алып берсеңиз. Айыл өкмөттүн колунан келбейт муну. Сиздин жардам сурайбыз муну. Тоңзо деген жайыт бар, муну немеге өтүп кеткен элесизге. Муну жазып алсаңыз бир жериңизге. Бир 10 кур коюп атат. Кой барган сайын ошого койлорду чыгарыш керек. Бара-бара жер тарып барат да. Эрозияга учурат. Менчи койлордун баары ошол жака барса, жакшы болот деген маселе. Анан дагы маселе көпсүйлөп койдуңуз. Анан Нурбек байнаны иштеп койсоңуздар. Мына 23-жылга мына айылга байна керек эми. Экөө шарт түзөгөнүз менен элдин шарты жок да. Сен менен мени шарт болгонун элдин шарты жок. Бул байнага көмөрт централь байнаны деп койсоңдар. Планга киргизип. Жери бар. Анан дыйкан чарбалары карап жерлерди алып алган. Şu dıykan çarpılarını жоюп, gelişimin karap çıkıp, özlerinin aşkan жерди elge бербей mi? Жаңы төрөлгөн балдар бар, жер алып бүлүш жок балдар бар. 10 гектар, 20 гектар элеп алган, жөнүнө налогун төлөп коюп жатат. Муну бир чечсең, өздөрүнүн ашкан алып калып, бүлүш жок жерге бер элге. Жерлерди алып. Былтыр ошо чүрпөгө малчылар чыгарганда бул маселе менен неме болду. Жалпы 9000 гектар жерибиз бар экен. Азыр бүгүнкү күндө ошо чүрпөгөнүн тегере 2000 гектар Değmana yer bizde kalıptır. Ana kalganı bunun hatta Lesbos sayın mallarını Lesbos döker. 2000 gektirden aşırıca. Ana kalganı Domzo'nun içi bak Domzo'nun susu var bu. Oşonun o beline çeyin bunun hatta memleketlik korumuna ötüp getip. Alar kalüs programını tartып aldı. Al Premier Minister'dir toplumun menen ötüptü. Ben Tokoy Çarmıh'a çayın bardım bunun hatta bardım. Tartadım. Anam size aytganda bu mesele bizdin dengelde çeşile turgan mesele emas. Bir gana çürpönün susu bilesiz. Oytal menен Gireşan'ın ortasındagı siz aytgan 9-10 kuru nemeye kalıptır. 9-10 kurudagı Domzo'nun susunun içine düşüşken turup Domzo'nun susundan gün çıkış taraftan betinin jarımdan tozulup nemeye ötüp etdi. İmamda faydası yok. Bunun hatta Tokoy çarmıhasında. Ağa bilmem hazır Mukaşbek Jofele olsa sana verir. Anan deme boyunca, bayna boyunca. Baynanın hazır işkerçilikti kolda boyunca 23'e plan dedim o. Gıçıpı degen nizam var. Jeke, memleketlik jeke önüktöştük diye. Oşol menen 3,5 milyonga kısıdısın jasat koydum buna baynanın. Apkel kamremont koydu. 3,5 milyon menen bugünkü günde zaman var. Bolbosu hiç kim düşmedi baynanın. Zaman var bu жасашымыз керек. Эми ошол ремонттун жасаганга акча булашып кеткенге жеке ишкерлерди суранып, колунда документти көрсөтүп. Жаса, киреше тап бизге деген сыяктуу. Ал даяр, анын фондторго жолсо республика биздин жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион акча кетирип билсек болбой калат.
Menimçe ошол жеке ишкерлер менен иштешип, баняны быйыл ишке бергенге аракет кылабыз. Рахметин дайырлап койдук. Барды. Мына баня боюнча. Ал эми дыйкан чарба боюнча, дыйкан чарбаны өзүңүздөр билесиздер. Жалпы 27 дыйкан чарба түзүлгөн экен. Анын жерлерinde бизге чейин эле 99-жылы жер кодексин кирген учурда 25 эсе компенсация төлөбөгөндөрдүн бизде бир гана дыйкан чарба төлөптүр. Мына Каманчыдан немеге, Парпага. Алган дыйкан чарбалар төлөптүр 25% компенсация. Алардын жерлери алынган, актылары бар, ашыкча основном чогордулар. Келишимдер түзүлүп, ашыкча жерлер. Арендасын төлөп атат. Мына аренда 300 канча миң болуп атат. Ошонун эсебинен, ошонун эсебинен аренда. Анан эгерде алар отказ кылып неме болсо, алуучулар болсо беребиз маселе. Жана шарт боюнча айтып атабыз, мамлекет тарабынан камсыз болуучу биздин биопрепараттар бар да. Ошолдон шарт ошого кирет да. Мамлекет тарабынан азыр 12 түрү вакцинаны сатылып алдым. Тендер процедуралары өтүп, анан жана дары-дармектердин сапаты текшерет, сертификация деген процедуралар бар да. Ошого убакыт кетип калып, бүгүнкү күн азыр Жалал Абадтын райондорунда атайын спецтехника бар да, машина бар. Холодильник машина менен таркатып келатат. Мен күнүгө сурап атам, 3 күндүн ичинде келип калат деди. Кара кожого 3 күндүн ичинде келет, мен 1 күн кармабайм. Жөнөтөбүз, вакцинация башталат. Бирок вакцинация шарпка каршы бул күз айында болгон. Бул 9 айга иммунитет сакталат да. Мөөнөтү, то есть иммунитет азыр 9 айга жетелек. Бирок жанагы сырттан малдар көп сатылып келип атат. Мен көрүп атам азыр. Агылып эле торпоктор келип атат азыр. Биз карап атабыз да. Ошо торпоктор малдар келгенде да ушу мал доктурлар кайрылып, аларды жанагы карантинге коюп анан эмдетип алып туруп анан жайытка чыгарсаңыздар жакшы болот. Эл ишендирбей вакцина сатып келишкен. Жок, ал сатууга уруксат берилбейт. Бул мамлекет камсыздай турган бекер вакциналар. Келбейт экенде. Жок, мен айтып атпайм, азыр чыкты, республикадан келет азыр. Жетпейт экен айнала. Жөн алдап койсоңуз да. Kadınların var, buna kadınların bari karıp kaldı. Барып калды. Мынандай болду. Бизде Başka kadın çok, yaş ballar çok, yalan şu çalların üstüne zat etip boravuz çok. Olur boşu oydu. O yaş kadınların var. туура айтасыз. Мынандай болду. Бизде мына ветеринар эпизодка каршы иш-чараларды частный ветврачтар жүргүзөт, туугандар. Өзүңүз суроо бердиңиз, угуп турмузчу? Адис жетишпейт. Малдын шарттуу башына эсептегенде биздин райондо ветеринар кызматкерлер камсыз болушу 16%. Да, действительно жетишпейт. Бул чалдарды иштетип атабыз биз. Булардын опытын пайдаланып атабыз. Туура физически алы жетпей калса керек. Бакаканы айтып атсаңыз керек. Бакакада бул опытный ветврач биздин райондо номер 1 ветврач. Эми азыр мына айыл өкмөт менен биз бүт адистерди азыр бөлүштүрдүк. Башта 2 адис иштеп атчу болсо бүгүнкү күнү 6 адиске жетти, туурабы? 6 адистерди айдарга бөлүштүрдүк. Бул деле жетишпейт. Малдын шарттуу башына. Анан бул ветврачтарга колдоону мына жергиликтүү бийлик менен эл өзүбүз колдоо көрсөтүшүбүз керек, туугандар. Мал бул менчик, жеке менчик болот. Анан жана вакцинацияга өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөрчү, ушу 4-5 ветврач ушунча малга кандай успеть этет? Физически успеть этиши кыйын. Вакцинациянын өзүнүн тартиби болот. Айылдын бир башынан вакцинация баштап келип атса, эл наркы ортосуна жеткенде чыгарып берет. Ошентип малдар ала болуп калып вакцинация толук болбой калып атат, туугандар. Ошон үчүн атайын бизде министрлер кабинетинин тескемеси чыккан. Ар бир айылга мал эмдей турган жана идентификация иш-чараларын жүргүзүүдө расколдор курулду деген. Азыр мына иш пландарыңызга ушуну киргизип алсаңыздар болот да. Ар бир айылда раскол болуш керек. Себеби сапаттуу вакцинация жүрүш керек. Анан элдер өзүбүз колдоп беришибиз керек. Малды бир жерге топтоп беришибиз керек эмдөө жүргөндө. Аласы калып калбаш керек. Сыртта мына малдар келип жайытка чыгат деген сөздөрдү угуп атабыз азыр да алып келип атыптыр. Ошолордун баарын ветврачтарга көрсөтүп туруп, учетко алдырып, идентификациядан өткөзүп алардын баарын. Анан жана эмдөөдө толук өткөзүп анан жайытка киргизишибиз керек, туугандар. Саламаттуу жыйын катчылары, уруксат менен кененирээк маалымат берип коеюн. Мен жаңы келдим, бирок мисалы айтып кетейин, бул токой чарбасы 37-жылдан бери ушулган. 1944-жылы токой чарбасы деген статус алганда мамлекет республикасы боюнча. Бирок ошол жылдардан бери бөлүнгөнү жылда токой чарбага кошулуп келген. 1963-жылдан баштап колхоз совхоздук уюштуруптур. Ошол малда колхоз совхоздун малдары көбөйгөнүнө байланыштуу силердин ар бир айыл өкмөттөрдүн территориясы болгон.
Ошо территорияны барып мамлекеттик баягы уюшулган колхоз совхоздорго бөлүп берген. Ошодон бери мына көрүп атасыздар 91-жылы союз бузулгандан кийин сиздерди баягы 94-95 жылдары программа чыккан бар. Песок деген программа. Ошонун негизинде büyük колхоз совхоздордун малдары сиздерге берилген. Өзүңүздөр билесиздер, барыңыздар алгансыңар. Менчиктештирип бөлүп берген. Ошого чейин айыл өкмөттүн территориясындагы жерлердин бардыгын бул айыл өкмөт төлөй албай калган. Колхоз совхоз ушул малдар мамлекеттик баягы гослесфонд территорияда колхоз совхоз төлөп келген налогтор. Ошол малда колхоз совхоз жоюлгандан кийин ал жерде айыл өкмөт өздөрүнүн жайытын төлөй албаган. Ошондо 1997-жылы 226 токтом чыккан. Мурунку пайдаланып жүргөн мамлекеттик токой фондундагы колхоз совхоз пайдаланып жүргөн жерлердин бардыгы мамлекет токой фондуна өссүн деген. Ошонун негизинде сиздерге баягы жылда чыгып жүргөн жайтыңыздар колхоз убагындагы өтүп кеткенине байланыштуу бизге кайтарылып берген. Буну бизде барыңыздар билет айыл өкмөттөр. Бул сиздер бай айтып атпайсыздар, алып бериңиздер. Буну мисалы биз жетекчи булар бара ала албайт, даже акай албайт. Бул мамлекеттин менчиги. Качан керектүү болгондо алат. Андага чейин бул толко мамлекет чечет. Ошон үчүн аны биз биякта жогоруда чече албайбыз ушу турчу. Мына жанагы Өсүрештир деген жер бар, болот да сайдын ичинде. Көп адамдар ошол жерге кредиттелүү, башка кылуу барат да жерге, шайга. Эми баягы каламай тартууганда кайтууганда сал береректен алып алып турмуш бийиктен. Чал келиптер өдөрүштөн чыгып жоор бар, банкка бар, кайрагерге бар, нотариуске бар. 4-5 жыл барат. Анда бирге туратыр эдим. Не отурчу чарчап калдым. Азыр нотариуске бар, кеп отурмун. Doğal park koydu, dağ düşüyorum dedi. Emmeydi, alacağım kişi çıkan emin şartına caraşa oldu da. O çocuğun bir balası var iken, solu koy iken cazganda. Gidigen bir de. Onun devranında geri var iken oldu. Ona 600 ton tölök gelip verdi. Kızıl kitemi. Ve jaksı sol olmayınca cazganda. Don kolmuş çıkmazdı. 600 ton tölök. Ve jaksı yürüyoruz. Sol olmayınca don kolmuş değil. Emmeydi, Allah'tanın mevkimen. Bera kızıl kitemi göründüler. O şeyi de maçarını bıraktı adam keyle gitti. Maksanın hazırlığında da bolga berбейсиз. Yok, ошончо мунту атпай сого нарага төлөп келди атпай. Мына көзүңүздү жетекчиси маалымат берсин. Не себептен? Анан эми ошол жерде бир кичинекей бала келди, акыяр. Сакар сиз акчаны колуна бердиңизби? Жок, ошонан жерге төгүп келди, оң кол менен айтып атпай сого. Сизге багып берүүчү көрөбүз. Эми алган Rahmat Aksa, rahmat. Eskertip oң кол менен сол колду көрөбүз. Türkiye'de жақсы біледі жер бойынша. Лайтылы айларына Банисаның жанына. Ушул жер мунапысқа келбей жатат. Biz жақында сатып алғанбыз. Нұрбек сіз білесіз бе? Бұл жерлер қаншанчы жылы берілген. Ол жолмен айтып жатса 85-86 жылда берілген жерлер. Бұл жерлер. Biz кеше жақында бұл жерде сатып алғанбыз. Кімден сатып алдық? Biz кімден сатып Bu kişilerden ötüp gelgen bizge. Ben şu жерге үй салышым керек дейм. Бұл мынамызға келмейді. Айлы көтті тоқтауым бар, сол китеп дағы бар ол жерлерді. Мен аз бәкметтен алып келіп өттім. Ушул жерге қандай рұқсат берсеңіздер мен үй салам. Ошо жер бойынша сүйлөшүп, шу жерде иштеген жер бойынша иштеген келіп сүйлөштүм. Алар айтып атышат, бұл жерге үй сала албайсың деп атышат. Сен мынамызға келмейді ал жерде. Ошоға киргиз берсеңиздер. Biz 5 büyük tuğanımız. Baldardan memleket tarafından biz bir daha yer algan emesmiz. Al yerlerimiz, basmalarımız biz satı alganız. O şu Satı alganımızın da jana doğru продаж var. Var. Bize buraya kıyaklarını oraya dağılırsan gelgenler götürüyorsun. İkin sıranlar saygı genellerini ulaşıyorsunuz. Kısmetsizliklerinde kışkışımın var. Bütçe, koluna materyal var. Tolkum kataloğu aldı. Anan ayrıca var, anan baldarlar yaşta götürdü otar, mini futbolun konuşakta olsa, o agrenler serkat etken güzel memleketten, doğru memleket birlikte giderdi. Bişkek'ten ne bilmem ne, o sorulardan bir yerden bir alağı öteki götürüyor.
Kalganı yer bitirdik 99% bütçe öyle kaldı. 95%. Bu yani yerden bolu memlekette. Beyefendi aytılgan sorular var, protokol uçuyor. Al boyunca biz de araştırayız. Daha bir de soru. Zaten buna nasıl ayıstan taraftan bir sizlere yetmediğini aradı. Oldu, normal çözüm. O da yine buna yerde taşıyor, mal koyuydu. Yedimiz taşıyor, koyuyor, çaylarına mal bakıyor. Halk ve eskol dönemde şuna zaten çekti, bazı adımla tonzu da gitti, ortada gitti. Ayşehir'de koyan var, ortada benim de giyiği çok öyle çekti, yenemeyecekse, Kirgiz'e bağlı. Tabii suğa mal tutup beytakta. Bana ayağa da ağlar olarak su olmaz. Ben ayıttım, da ormanendirin malı suğa sürttüralım da yedim malı. Desem çok olmayın. Bundan da yapıp algamız değil. Giyik degenin arız anda sandırırken hem giyiği çok öğretirdi, yeni başkanda. Yarım prosentine. Gördük bu malın girse, boyut aldım malın girse taptarım, iyi martısını girse. Daha şimdi ötmeyisin orada ötmememden müller bırakmaz. Çakşılardan hareket kılıp kançayla ötmememden siz de ağır çalışkırmanı sesiz. Ne varsa başta biz toz olur dedi, hakim gelip çalışkır dedi, cebimizdik bu. Desek dedi, cersizlik olsa Marks'tan giyinme dediniz, giyinmeyiz de çok burada para görmedi. Buna görmediğiniz bırak, şöyle şunlar ulanların bağlar görmedi, Mustafa'nın kaç ev var. Kartada bizimiz ya. Mesela buna Mustafa dedik derdiler, mesela ben giyiyi çok, suğa sürdük başa olat da. Mayıl dedik, emesindire töreyli dedik. Hükümet kadar fotoğrafı verelim dedik. Konuşmayın. Çok çarpan cetek istedim. Korktu layık ediyor. Memleketin ceri. Demiyor. Layık alalım. Tuğanlar. Benim içine ayıtkanda Cahit var besleri de. Cahit kanda ettiğin tarafında aşırız mı? Necanları turan çalmalıklara Cahit çok. Kaybetleri de Cahit çok. Bizim Markus evet duranlar çiğger hem çok kalkmadır. Sulay dörtmeyin. Korkuttan girgen. Biz Alperen'dayız. Salvaslar Tumada, Dağılanda bayatın beri көп bölüm masalalar aytıp ketти. Бирок айтпай калган нерселер аябай. Мен бүгүнкү күнү Дамир, Ергес силерди келет деп Атай алтындай убактын бөлүп болгон нерсени кайрылуу иретинде өкмөттүн ошол постуна айган муктуу өкүлүнүн орун басары катары жогору жакка жеткирет деген ойдо атайын ушул жерде убакыттан пайдаланып сүйлөшкө туура келип атат турганда мен эки кабар менен келдим. Бир жакшы кабар, бир жаман кабар. Жакшы кабары туугандар мына бул Оостун райондук суу чарба башкармасынын башчысы Токтосунов Жумабай Шөкөевич отурат. Өзүбүздүн ылайталардагы Мурат деп койсок болот. Кадырматта отурат, Жесирта Шийпетти 3 жылдан бери чуркап жүрүп ушул Таркасостук станциясын чыгарганга жетиштик. Бул жакшы кабар туугандар. Себеби дегенде бул жерде өзүбүздүн жеке менчик огородубузду кошпогондо 550 гектар жер кайракка айланып калган болчу туугандар. Эч ким көңүл бурган эмес. Себебинде 11 март 2020 жылы Ош областық ішкі іштер башқармалығына арыз жазып менен иш козгоптур. Бүгүнкү күндө ошол Гидробетонстрой чакан ишканасынын шалаактылыктыгынан 42.624.753 сом айып пул салынды, штраф салынды. Жалпы Карабулжа районуна ушул Кыргыз Гидробетонстрой ирригациялык системаларды калыбына келтирем деп тендерге катышып туруп 550 миллион сомдук тендерге катышып уткан, акчалар алынган. Өзүбүздүн кайдыгерлерибиздин айына 3 жыл, 3,5 жыл болгон тургузум айында мына бүгүнкү күнү ишке ашты. Мына жерде көпчүлүгү өзүбүзгө дагы балында туугандар. Айыл өкмөт, аким, губернатор алар келип жасап бербейт. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Өзүбүз аракет кылбасак эч убакта бирөө келип жардам бербейт. Мына жайык боюнча айтылып атат, башка боюнча айтылып атат. Адырен Куда каласа өлмөгөн жанга жан келди дегендей
görüyoruz. Bu da kalasa su çiğip kalsa özümüzün töşkü, negizgi latok kanday ahvalda turar. Oşoga musurlarımızı taşlap atабыз, pamperslerimizi taşlap atабыз. Başka nerseler taşlap atабыз tuğanlarımda. Nurbek, bugün sana açıkça aytayım, buna yeni başçılarımla işleşip şu buyrup nasip kılıp kalsa, tarına sosu işe girip kalsa, şu latoktu gözün hareketinde saklanıp hareket kılaylık. Aran keyin haligi jırtık teşiklerini bütөйбүз деп атабыз. Мына өзүбүз жал, мындай өзүбүздүн салымыбызды кошуп, жардамдашса жакшы эле болот. Мына элдин алдында ачык кайрылып коеюн. Бул жеңилдетилген пайыздагы кредиттерди 4-5 ел адам бөлүп алат. Карапайым эл барса 400-чү, 500-чү нөмөттөсүн деп туруп каттап коет. Ал жок деген нерсе. Ертес мындай кылганда да айта кетейин, мен жеке өзүмдүн оюм, Нурбек өзүң да эске аласың. Ушул ар жылы келген жеңилдетилген 6% кредиттер келгенде, ушул айыл өкмөттөр аркылуу карапайым дыйкандарга, багбачыларга колуна жеткирсе болот эле деген мен жеке өзүмдүн оюм айтып кетмекмин да. Себеби деген алтындай убактары коротуп, жолдура коротуп, айыл банкка барат дагы жазып коюп, анан шалпайып келишет дагы жыйынтыгында иш бара жок. Туура токтоп айткандай бул төлөпөй алайкыда да бар, карабызда бар, Ылайталада бар. Ылайталанын тар насостук станциясынан берилген бөлүгү ал 42 миллион сомдук эле тендер. Жаңы Садыбек айткандай тендерди суу кызматынын алдында мамлекеттик ички чарбалык каналдарды алымына келтирүү оңдо түзөө деген мамлекеттик дирекция бар. Ошолор өткөргөн. Биздин да эч кандай текшерүү жок. Мындай мен кыргыз эле түшүндүрөйүн. Үйүңө уста салсаң, ошол устаган үйдүн эгасына сурайт да, же комшуң келип сурайбы. Мына ошол эле кылып атат. Биздин сурай албай атканыбыз таңдын билбегенибиз ошол. Анан бирок быйыл мына жана Токтогайыбыз айтып кеткендей, биз ошол тар насостук станциясына былтыр 2 жаңы үйгө алдык, быйыл бөлүксүн алып атабыз. Быйыл ишке беребиз Кудай кааласа. Ишке берет десе эле эртең мартайын эле кнопкасын басып суу чыгарбайбыз туугандар. Мына кызыл суу качан соолуп жанагындай сууга муктаждык болгонубуздар да. Мына өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Кызыл суудан полный лоток суу алып атса, ана мен насосту басып ийсем, ол суу кайга барат? Так көчөнүн баары суу болуп атат. Наркы микрофонду алып алсаңыз. Жок, мен мына жөн айтайын. Ошон үчүн мына Кудай кааласа Ылайталан туугандар суу деген суга суу маселесинде коркуп турган эчтекеңиздер жок. Кызыл суу соолуп калды, булагынын көзү соолуп калды, суу келбейт деген маселе жок. Тар насостук станциясы иштейт. Азыр эми мына 27 жыл болуптур, бакака билесиздер. Мына өзүбүз ошол жерде мен кичинекей кезимде ошонун алдында чуркап жүргөн балдар элекпиз. Мына 27 жылда турбалардын баары чириптирип, бастагылар жеринен тешип чыгап, баардыгын оңдоп түздөп жасап атабыз. Азыр жанагы артка кеткенде мына Токтогай өзү кечке жүрдү, чоң рахмат ушу жигитке. Ошо жүрүп, ошо күйүп неметип жүрөт. Ошолордун баарын жасап неметип атабыз. Но самый главный суу трассадан кетип, эмеге чыгып атат. Биз текшерип көрдүк бизде. Октябрь, ноябрь айларына чейин иштеп жасадык. Азыр дагы жамай турган иштери бар, жасайбыз. Ну, качан сууга талап күчтүү болгондо басабыз кетет суу. Урматтуу айыл эли, президент, мен ошо айыл кечинде деп атам. Былтыр сентябрь айында, февраль айында өкмөттүн министрлер кабинетинин көчмө жыйыны болгон да. Ошол жерде өкмөт өзүнүн угандарын айткан. 2023-жылы Карабалжада не иштер атканын депчи. Ошондо айткан мына красный маяк Карабалжа үчөө жолу башталат деген. Ошол башталып атат. Ал мамлекеттин бюджетине кирген официалдуу түрдө өзү айтышкан. Бул экономикалык зарылчылык өтө жогору деген, мисалы үчүн жергиликтүү калк үчүн Алай районунун жанына жайгашканбыз, бирок көмүрдүн баасы 10 сом, 12 сом бул Кыргызстанда рекордтук баа болду. Ушул жолду тез баштайбыз деген. Экинчиден, Карабалжа районунун акими бир жылда 18 миллион сомдук эле урулушка эмес суроо талап бериптир. Ошондуктан урулушка сурабайсыңар, мектеп керек биз, садик керекпи деп. Биз мына Айтыл айылында Аманчы участкасында жана мектепке, садикке, акимге билдирип бергенбиз, ошончо маалымат жок. Ал эми спорт залды 4,5 миллион сом топтоп өз айылдын жараны. Спорт залды уруп үстү жаап койду. Ага дагы кошумча каражат келе. Арыз жаздырган жердечи, өкмөткө жазса жок. Өкмөт арызды алды дагы 1 ай кармап отурду, жооп бербей. Жообу мындай деп жазды. Биздин милдетибизге кирип эткенде жооп жазды. Ал жерде жанагы чала сабактар отурат десе, чалап кетишет экен да.
Arыз алғандан кейін 5 күнден кейін тиешесі жоқ болса, тиешелі жаққа жөнелтіш керек бар. Ошентип министрлик кабинети ушу каралган жердин алда эле кетти, ачылайт керек. Ана бул жерде дагы бир маселе. Мына суу боюнча ООС аким азыр дагы кайталап кетти. Жанагындай иштей албаган жетекчилерди мага кайрылган. Былтыр ошол жерде айткан, ООСтун башчысы менен эл келише албадык. Латокту тартып барып айдын ортосуна коюп койгон, суу алып атат. 2 гектар сууга жер жараксыз болду. Ошону айылды biz айтсак, oyunda az meyde ayta turgan sözler demez, başlayıp жаңы сөздер менен fikir gelişmesi болду. Ушул ООСтун башчысын ротацияга мындай башкаларга жайылтылган эреже буга ООСко жайылтылбай атат да, биздечи шуну эске алып чара көрсөк. Башка жакка которуп коюңчу. Айылдын башчысы да тастап берет, айылдагылар да тастап берет. Мен bir rayondun aytыммен жалаң эле лайталарын карап көргөндүм. 54 айыл бар, 12 айыл өкмөт бар. Мына былтыр өнүктүрүү фондунан эң көп 6 миллионға жақын лайталы айыл өкмөтү 8 проект өткөрдү. Билесиң сен аны. Туурабы? Башка бир айыл өкмөт анчалык өткөргөн жок. Тазалыгына КАМАЗ берилди, алдыңар. Шаркат менен жыл кол кошо өнүктүрүү фондунан таза суу өткөрүлдү. Эми мектептерди алсак, былтыр бала бакча ачтыңар, туурабы? Арабтар фондусу менен. Мына быйыл 2 жума мурун мен ушу Кабминге аппарат президентине бардым. Аерден барып турдум. Бизде аварийный 6 мектеп бар. 4 мектептин стройкасы башталып токтоп турат азыр. Ошону азыр кипуга киргизип 4 мектеп буюрса салынат. Андан тышкары райцентрге Каракулжа айылына 300 орундук 530 миллион сомго жаңы заманбап больница салынат. Ошондо эле Шаркат мага ФАП салып берет. Саламат сактоо министри. ООСко ошо бир жаңы экскаватор сүйлөшүп берди. Жол келүү ишканасына бир жаңы авто жүктөөчү сүйлөшүп берди. Эми иштер кылынып атат. Эми баары эле мына ар бир айыл өкмөткө мына мен барып келип атам, ар бир өңүндө деле талап көп болуп атат. Бала бакча боюнча, мектеп боюнча. Эми анын баарын четинен иштеп келатабыз да. Сунуштаган сунуштап атабыз. Капылажаниянын былтырына сен ачтың, бак бергечиликтер келгенде ачтың эле? Генеральный келгенде. Айдан өстөр айтты. Капылажаниялар мамлекеттен аз келди. 18 миллион биздики жалпысынан 383 миллион районго сакталган. Ошону мен барып турган бак бергечиликтер жолкулуп сүйлөшүп, өзүбүз ушу Каракулжа барганда капылажаниялар аз деп айттыңыз эле, көбөйтпеңиз деп 1 миллиардка жакын капылажания титулга киргизип берип атат. Эми лайталанды эле түшүнүп атам, бар көйгөйлөр. Мына азыр жана мектеп боюнча жерди трансформация даярдап атасыңар да, туурабы? Ошону караштыргыла, мечтелер болду, регистрация өттү. Эми ал боюнча иштеп атат. Ошон үчүн эч ким эчтек кылбайт деп андан алыс болду тургандар. Депутаттар менен билесиңер, силер менен бир тыгыз байланышта иштешебиз. Азырында бияктан Каракулжа деп алар да баштайт. Анан бизде карабак койдуңар, фонддун баарын лайталага берип салдыңар дегендей деп, аны да туура түшүнүп. İşte жүргүзөбүз. Bende bir sıra vardı. Buna bizde 5 ay başlıyor. Koşu ustanokkada canlıdan ağaçı 5 ay başlayıp cevaplı bilimli olmuş gerek, ekonomik bilimli olmuş gerek de açık zaten. Hem sen o şanı kolda var, koldan boyatasında korkbaylar, önüne karavay, yüzüne karavay, turgan ekenine karavayla sen o şan ustanokka mühendis istesen, sen hiç kim istike değer var. Ay başkanı cevaplı bilimli olsun dedi, vardır cevaplı bilimli olsun. Birinin de cevaplı yapacaktır, anlayıp da. Ha bir geçen an yerden işte ölçek böyle kullanmışlar, işlerden işler var. Ha bir de 10 çıkası bilimlerin ay başkanı değil bana işte kullanabilir istiyor. Aylılar. Bunlar karab oldu. Benim aylık başçı burun işlegen jalan katары көперип коюп айыл өкмөтүндө маалыматы бар. Өзү айыл башчы эгерде сиз айткандай жогорку билимдүү болсо, кат таанысы иштесе булардан жакшы көрүнүш болмок. Бирок көпчүлүк жерлерде кадыр жетишсиздиги атайын ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам бар. Айыл башчы деген беренеси бар. Айыл башчынын тартиби. Айыл башчы азыр норма боюнча ушул жергиликтүү калктын шайлоосунан элдик жыйындын протоколу менен айыл өкмөт башчысы тарабынан шайлана берет. Буга андай жогорку билим азыр талап кылынбайт. Эгерде жогорку билимдүү болсо, булардан жакшы болмок. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, заманбап жаштар.
жаз келди, монай жакшы келаткан айыл эжекелерибиз келаткан сайын чыкмак майрамыңыздар менен ар дайым ушу жарык дүйнөдө жакшы жашооңуздарды каалайм. Токтой эке, сиздин башында сөздү баштардын алдында сиз бир нерсени ката кетирип койдуңуз да. Бизде республикада 50ден ашык банк бар. Сиз ошону кайсы банк боюнча айтсаңыз, ошол жакшы болмок да. Сизди бирок түшүндүм, айыл банк боюнча айттыңыз, Очередтерге айыл банкта Енді бар айыл банк деп шенет да. Ошону айтам. Мен Эрске банкта 1-августтан бери жетекчи болуп келгем. Бирок Эрске банкта бүгүнкү күнгө чейин очередь жок. Сиз айткан нерсе жок. Жеңилдетилген кредиттер. Биздин акимиз айткандай 3 банкта бирдей тегиз. Эрске дагы, айыл банкта дагы, керемет банкта. Каралжада 2 банк бар, айыл банк менен Эрске банк. Бизде жеңилдетилген кредиттер мен былтыр сентябрь айында айткам. Пайызы жок кредит бар. Бүгүнкү күндө ушуга сиздердин айлык өтүмдөрдөн февраль айы ичинде 2 гана адам кайрылды. Эми сиздер барбасаңыздар, сиздер келбесеңиздерге жеке барып ал кредиттен алга деп айта албайм да. Маалыматтардан мен жыйынтар залында айткам сентябрда, келер бир айда. Реабилитациянын чоң залында айткам. Айлык өтүмдөргө, айыл башчыларга элиңиздерге жеткирип коюңуздар, ушундай кредиттер бар да. Андан сырткары 4,5% кредиттер бар деп айткам. Буга айыл өкмөтүңүздөрдөн бир да адам айылган жок. Мамлекет ушунча сиздерге жардам берейин, ушунча жактыр жашаган, аз катысы болгон элдерге кылалдар проектлерди коюп атат. Ошол нерсени өзүңүздөр пайдаланбай туруп, айтып туруп, банктерге мамлекетке нааразычылык сөздөрдү айтып атасыздар да. Маалымат деген нерсени бул банкка барышка кереги деле жок. Кечирип коесуздар, калтырап койсоңуз. Сайтка киресиздер да каяктагы чендирген сайттарды окуганды билесиңер. Телефон колдонганды билесиңер. Ошону эмне үчүн ошо Эрске банктын, айыл банктын, же бирок бир банктын сайтына кирип окуп койбойсуздар. Ошол жерде маалымат толтурасыздар. Биздин айтыштан кажети жок. Ошол нерселердин ичине мына жакыр жашаган, аз камсыз болгондорго деп мамлекет атайын акча бөлүп атат. Үй сатып алганга, үй курганга 8%-ны берип атат. Бул кредит боюнча эч кимге кайрылып атпайсыздар, туратын. Бизде сиздерден айтып кете турган нерсе, элди ушундай үйлөтүп коюшкан экенбиз. Мамлекетти алдырып кетип, мамлекетти акчасын бөлүп жака жумшай келип үйлөнүп калган экенбиз да. Сиздер малга деп аласыздар да, барыңыздар эмес, ичиңиздерде бар. Малга деп 6% кредит аласыздар да, мал өлтүрбөйсүздөр, барып туруп той бересиздер, же бир карызыңызды бересиңер, же бир үйдү сатып аласыңар, анан жүрө бересиздер. Биздин банктын кызматкерлери ушул нерседен сиздерди сактайлы. Ушул нерседен эч кыйналып калбасын деп туруп, биз болгон рахметти ошончо сурайбыз. Себеби дегенде бунун аркасында штрафы бар. Мурда мыйзамдын күчүнө кирип иштебей жүргөн болсо, бүгүнкү күндө өтө катуу иштейт. Бүгүн сиз айтып алдап кете албайсыз банктарды. Себеби дегенде санарип өткөрүп салган бар жол. Мен президентибиздин жанагы сөз чыгып, исрапкорчулук, башка нерсе турусунда сиз ар бир айыл өкмөтүнө талкууга койдуңуз. Талкуудагы ар бир айыл өкмөтү өзүнүн иманынын деңгээлине жараша, мусулманчылык деңгээлине жараша ар бир сөзүн кабыл алып алды да. Эми ушунуз ар түрлүү болуп атат да. Ылайкада башка болгон болсо, Чалмада башка, Карабузда башка, Кашка жолдо башка, ушундай калып жакын арада да. Эми өткөндө бизди жана Улутудан жаңы начальник келип чакырып чогушту. Ошондо биз кайрылсак, силерде токтом кабыл алдыңар, чечим кабыл алдыңар, ошого каршы келебиз. Эми токой болбой, домуз болбойт экен да. Баардык нерсе жим болуп жакшы болуп келгенде арабыздан бирөөсү чыгалат экен да. Анан ошондо 200 000 иштирагыңар бар деди да. Ушул нерсе караңжыда иштейби? Биз сиздерге кайрылсак ошол иштиракты өтүп бере аласыздарбы? Анан эми мындай болот да, ошону сизден сурайынчы. Эми ушу баардык айыл өкмөттөрүн бирде токтом кылсаңыздар болбойбу? Бирде токтом кабыл алганга жардам бербейсиздерби? Баарын ар эми чакан 12 айыл өткөнбүз, чакан экенбиз, жактын экенбиз айылда бода союп атат, бирде 2 койуп атат, бирде саксым жоготуп коюптур. Мына ушул нерсени мен сизден ушул нерсе сурайын дейм. Мен президенттин 54 жардымы деле бул элдин жашоосуна жеңилдик берсин деп да турабы. Мына ал боюнча мен ар бир айыл өкмөткө алайын бачайын бар. Мен алайындыктар өздөрүнчө чыкты. Бизде биякта кафе жок болсо, касап жок болсо, бизде 10 кило үчүн карабужа түшүп барып келмек белек деп. Баары кызычуу болду. Эми ар бир жергиликтүү кеңеш ошо чечимди кабыл алган да. Ошондо мына айыл өкмөттөрүн сүйлөшүп атабыз. Бир
Азыр айыппул салынса дагы бир чыгарайык деп. Бир чыгарайык деп. Себеби мына мунуку башкача болуп калган, биякта башкача болот да, ар бир айыл өкмөттүкү. Эми бири-бирин эрегишкен болот да, эмнеге тиги бул бир бодомал сөйөт, бир кой сөйүшү керек деп. Туура, бирок ушу жергиликтүү депутаттар бекитип берген жол болот да, ачык айтканда. Ага да сүйлөшкөнбүз, анда барганда дагы элдин астында ошо райондун имам хатиптерин алып, айыл имам хатиптерин алып туруп эл менен жолугушуп өткөргөнбүз. Бир топ мындай тозголуктар болду. Ата-бабабыздан келаткан бир аксакал чыкты, 20 жыл кубаган менен өлүп калса берсең итти эле көп саласыңар. Керекпи оны 10 жылкымды сойдурам деп ушундай жанжал сөздөр болду да. Союп аткан жерге барганда жакалашып кеткенибиз канча болду. Туура түшүндүрүп атсаңдар, ошол эле имам хатипти жакалап, мен орун басарын жакалап, роодун балдарын жакалаган канчага чейин бардык. Туура айтасыз. Ошону жалпы эл колдоп кетиш керек. Карабулжа районунун социал-экономикалык сактануу үлгүсүндө өз салымын кошуп келген төбөндөгү атуулар Карабулжа райондук администрациясынын грамотасы менен сыйланышат. Ылайкала айыл кеңешинин депутаты Айтбаев Нурлан. Ошондой Ылайкала айылынын тургуну Ибраимов Жылдызбек сыйланат. Ишиндеги жетишкен ийгилиги үчүн Ылайкала айыл өкмөтүнүн ветеринардык адиси Обошев Бактырбек Абдылдаевич сыйланат. Азыркы сөз Ош областык ыйган өкүлүнүн орун басары Токой Эрнес Мукашбек. Урматтуу Ылайкалалык туугандар, менин аты жөнүм Дербис, фамилиям Толтоев, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунда ыйган өкүлүнүн орун басары болуп иштейм. Менин функционалдык милдетим социалдык маселелер боюнча облуста тейлим. Кыргыз Республикасынын президенти Ош облусунун ыйган өкүлү Жамалдинов Зиян Исламовичтин атайын тапшырмасы менен Зиян Исламович өзү жана орун басарлары бүгүн ушул жалпы Ош облусунун аймагындагы элдик жыйындарга барып катышып атабыз. Ал киши бүгүн эртең менен сүйлөштүм. Ылайкалага кетип атам десем, ошо ылайкалалык туугандарга өзүмдүн саламымды жолдойм. Эми бүгүн элдин жыйында башында сүйлөшүп алдык. Мына айыл өкмөттүн жыл ичинде аткарган жумуштары 23-жылга милдеттери жөнүндө маселелерин айтып өттү. Негизи мен бүгүн айыл өкмөттүн аткарган жумуштарын атайын слайдтан да көрдүм, маалыматтарын да берди. Дотацияда отурган айыл өкмөттө ушундай жакшы саамалыктарга себепчи болуп атканы элдин башын бириктирип, ынтымакка чакырып, ушул инфраструктуралык маселелерди, социалдык маселелерди, ушул эл арасында чыккан көйгөйлөрдү системдүү, комплекстүү түрдө чечүү менен ошол сырттан каражат таап, ушул айыл өкмөттүн аймагында алып келип жаткандыгы мени чындап абдан кубандырды. Бул ушул Ылайкала айыл аймагынын ушул азыркы иштеп жаткан жетекчинин буга чейин иштеп кеткен жетекчилердин ишин улантуу менен ошол өзүнүн тажрыйбасы бар экендигин, кат сабаты берен экендигин, ушул элдин арасында өсүп, эл арасында иштеп, ушул бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин, министрлер кабинетинин, президенттин өкүлүнүн жана ушул акилдин соо талаптарын жеринде чечип жатканынан кабар берди.